Сабағыбыздын темасы балық кумарулуу. Манасты өмүр бою айтсам да учуна айтып чыга албадым. Бул балыктын сөзү. Өз мезгилинин эң күчтүү манасчыларынын бири балық кумарулуу 1799 жылы Талас өрөөнүндө туулган. Балыктын сырткы кебете кешпири мүчөсү да келишкен, сом, чулуу, сөөгү калың, экини кенен, башы чоң, кулагы калкандай, көзү балыктын көзүндөй чагыр. Кашы арпанын кылкандай тик болуп, тиштери теп-тегиз, колдору шадылуу, иреңи саз өңдүү саргыч, суюк сакал, муруту сакалына кошулуп тик түшкөн, көп күлбөгөн, жоон сүйлөгөн, кокусунан көргөн кишилер чочуп кете турган сүрү бар эле деп замандаштары эскеришкен. 75 жашка келгенде да бетине буруч кирбеген багалчак киши болгон. Ал Манасты уккан кишидей кылып айтпастан, Манас менен бирге жүргөн адамдай болуп, андагы сүрөттөлгөн окуяларга өзү катышып жаткандай, өзүн Манастын бир чоросундай кылып көрсөтүп койчу экен. Балык 1887 жылы 88 жаш курагында чүйдө кайтыш болгон. Балыкчы манасчылар көбүнчө түш көрүү аркылуу манас айтып калышкан. Балык дагы мына ошондой түш көрөт. Талас өрөөнүнөн Кокон кандыгына салык, зекет үчүн төлөнгөн койлорду айдап баратып, бороон болуп, Манастын күмбөзүнө конуп калышат. Ошондо балык түш көрөт. Ага Манас чорлору менен жолугат. Бир аксакал киши: "Ой, Бекмурат, бизди тааныйсыңбы?" дейт. "Көргөнүм жок эле, болжоп турам" дейт балык. "Эмесе ошол болжогон кишиң бизбиз. Биздин турук кылган үйүбүзгө кирип калыпсың. Токтогул деген ырчы бизди айткан, толбай сынчыда. Сен бизди анықтап айтып көрсөт. Оозуң, көзүң балыкка окшош экен. Сенин мындан кийинки атың балык болсун. Балык болсун." Демек балыктын өз аты Бекмурат болгон экен. Балык болсун. "Манасты көрдүм, сүйлөштүм. Аныктан анык деп айт. Эми биз кетебиз. Кабакка барсаң, бир тоголоктору бышты ээр токуму менен бутунда чидер салынып турат. Биз сага бердик, ошону мин." Анан Бакай Манасты 40 чороону тааныштырат. Ошондон соң атчандар шарт коюп жүрүп кетишет. Ошентип Манасты арып кеткенден кийин Бекмурат, башкача айтканда өз аты Бекмурат болгон, Бекмурат балык атка конот дагы Манас айта баштайт. Балыктын манасчылыгы Таласта калыптанган. Окумуштуу Касымбек Сейдакматтын айтканына караганда, балык таластык манасчылардын айткандарынан үйрөнүп, гана тим болбостон, аларды бириктирген, узартып айткан. Өзү да а дегенде 3 чай кайнамай айтсам, кийин 3 айга чейин айтсам дагы төгөнбөдү деп эскерген. Тоголок молдо да өз уругу чоң чарык, авир тапкан Манастан элден мурда үйрөнүп алып келген Таластан деп айткан. Балык Оторкан жомогун Манастан биринчи бөлүгү кылып айткан. Оторкан жомогу башка бир да манасчылардын биринде жок экен. Манастын биринчи бөлүгү катары айткан. Таң каларлык нерсе, бул Оторкан дастаны өзүнүн мазмунуна кыргыз элинде айтылып келген бир кыйла уламыштарды, ырларды, поэмаларды, санжырларды сиңирип алгандыгы. Оболу Карач көкүл баяны, Кызмактым, Баласагын, Тооке кан, Эртегинин эр шоорук, Калы куту кашка таш, Жаңкырачкан деген чыгармалар Оторканга жутулуп сиңип кеткен экен. Оторкан жомогу башка манасчылардын биринде дагы кездешпейт, жок экен. Кыязы бул чүйлүк, көлдүк, нарындык манасчылардан айырмаланган өзгөчөлүк балыктын таластык манасчылардын чөйрөсүндө жетилиши менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Талас эли балыкты өтө катуу урматтаган. Ажыбек татка, бүргө баатырлар менен балык эл бийлөө деңгээлине чейин көтөрүлгөн. Даңкы таш жарып, атагы бүт кыргызга таанылган. Таанылган кезде Солтонун манабы байтик жигиттеринен 5 төө жетелетип жиберип, кат менен тууганың болсом деп чакырткан. Балык Таластагы Саруу, Куш Челин, Ажыбек менен бүргө баатырды таштап кете албай абдан кыжаалат болот. Жалпы эл ажыраш аяк берет.
канчалык чоң экенин берет. Бул 3 айга чейин созулат. Ушундан балыктын манасчылык паркынын канчалык чоң экенин билүүгө болот. Балык да эл жер менен ырдап коштошкон. Акыры эл жерди кыйып кете албай, жүгүн түшүрүп, дагы 1 жылга токтоп калат. Уруусу чоң чарык, ал сарбагычтын бир кичинекей бутагы. Анын ата бабалары таласка келип турук алып калышкан экен. Байтик экинчи жолу 5 дөөнү Ажыбек Даткага тартуулап, балыкты чакырткан. Манасчы көчүп барган. Чоң сыйдын үстүндө болгон. Чүй эли анын атынан айтпай аба деп урматташкан. Ошондой эле балык Байтикке тең ата болгон. Тамашалап, сөзгө жыгып да койчу экен. Байтик өлгөндөн кийин балык Кочкордогу сарбагыч туугандарына көчүп барган. Ал жерден андан Шапак, Тыныбек таалим алган. Демек балыктан Шапак, Тыныбек таалим алган. Бирок улуу манасчы кайда жүрсө дагы өзүнүн таластыкмын деп эсептеген. Буга Айтике менен айтышкандагы балыктын ыры күбө. Кызы талак Айтике, менин элим сурасаң, кайнардын кара суусунда, чоң чынардын өзүндө, Манастын тиккен багында, кең колдун маңдай жагында деп жооп берген. Ошентип даңкы таш жарган манасчынын кадыры Байтикке өтө керек болгон. Таластан чакыртып алуу менен бирге көп маселелерди балык менен кеңешип чечкен. Оболу дайыма бул балыкты сыйлагандыктан бул балыктын үйү адегенде Байтиктин үйүнөн бийигирээк жерге тигилген экен. Ошентип мына бул балыктын үйү такай үйүнөн бийигирээк тигилчү экен. Балыктын даңкы таш жарып бүт кыргызга таанылгандан кийин Байтик баатыр чакыртып алгандыгына күбө болдук.